Краснодар, Кыргызстан, Москва, Краснодар. Молодцы. Москва. Азыркы күндө Москвада эң күчтүү командабыздын көпчүлүк бөлүгүн Москвадагы мекендештер түзөт экен. Анда эмесе баштадык. Өзүм жөнүндө кичине айта кетейин. Буйруса дагы Инстаграмда сонун прямой эфир өтөбүз. Өзүм жөнүндө айта кетсем, Баратов Өмүркан, компания Арифеймде золотой директор, старший золотой директор квалификациясын ачканмын. 3 командамда аябай көп директор, золотой директорлор бар. Бүгүн ошол бирөөсү менен сабак өттүк. Арифеймге чейин мен дагы Москвага келгениме 12 жыл болду. 12 жыл бою ар түрдүү жумуштарда иштегенмин. Мигрант болуп келген биринчи жумушум 2008-жылы 12-жылда келгенмин. Биринчи жумушум бул официант деп коем, уборщица болчу. Уборщица болуп иштеп. Кайсыл жерлерде иштедим? Иши кылса бир 20 иш алмаштырдым. Точно кухняда иштедим. Кредитный специалист болуп иштедим. Москвада окудум, өзүм күчүм менен өтүп. Акырына келип токтолгон жерим бул Арифейм болду. Гражданство алдым. Гражданство алганым менен жакшы жумушта мындай иштей алган жокмун. Эч жерден карьерадан өскөн жокмун. Бирок Арифеймди биринчи укканда тоготкон эмесмин, түшүнгөн эмесмин. Өзүм түшүнүп келип калышыма себепкер бул менин апам. Апам мени чакырган, Махабат Маткаримова, сапфировый директор. Ошол апам туртку болуп ушул бизнести баштап калганмын. Эч качан өкүнбөйм. Бүгүнкү күндө вообще сүйүнүп жатам, что биздин бизнес кайсыл жерде болбосун, биздин жумуш кайсыл жерде болбосун, сонун өнүгүп келатат да. Жашым 29-да, буйруса жакында 30-га чыгабыз. Жалал Абадтын Барпы деген айылынан болом. Бир кызым бар, жолдошум менен өзүбүздүн квартирада, Арифеймден акчасына сатып алган трехкомнатный Москвада квартирада өзүбүз жашап жатабыз. Бүгүнкү күндө уже компания менен эң биринчи мен сыймыктаган жерим бул менин командам. Командамда күчтүү лидерлер бар. Мен силер менен сыймыктанам. Экинчиден бул менин жетишкендиктерим, үй бүлөм и так далее. Эми кеттик. Ким Арифеймде бир эле акча иши кылса, сатса эле пайда түшөт, башка кирешенин түрлөрү жок деп ойлойт. Ойлогондор болсо или ойлоп жүргөндөр болсо плюстарды коебуз. Кыздар, давайте чыкпастан дагы кошулабыз, көбүрөөк болушубуз керекпиз. Мурун же болбосо кимде ким Арифеймде просто сатыш керек, сатсаң эле арзан эле аласың дегендер болсо, звук жокпу, Звук вроде бы звук жокпу. Меники полный громкий деп турат. Жакшы угулбай жатабы? Бар дейт, болду дейт. Давайте анда сонун дейт, звук чачке жасалам. Мен сатыш керек дейчимин дейт Гүлкайыр эже. Дагы ким сатыш керек, сатканда эле пайда бар деп бүгүнкү күнгө чейин ошентип ойлоп жүргөндөр бар, жазабыз. Жазабыз кыздар, өзүңөрдүн активный болуп отурабыз. Канчалык силер активный болсоңор, силердин командаңар да активный болот. Турсунай, мен да ойлойм. Чачкей эже деле башында ойлогон. Көпчүлүгү ойлоп жүрүшкөн. Что Арифеймде просто сатсаң. Мен деле ошентип ойлогом башында. В самом деле. Но компания Арифеймде кирешенин, то есть доходтун, силерге акча түшүп туруучу булактардын көпчүлүк 90%, даже 99% адамдар билбейт. Биринчи эле бул нерсе, адамдар ойлогон нерсе бул сатасын аласың, как базарда ойлойт да, каталог менен апарасың, сатасын, ошо сенин пайдаң, ошо менен сен постоянно бүгүнкү күнгө чейин адамдар сатыш керек да, сатсаң, мен анча сата албайм дегендерге нет, стоп деп айткыла, потому что бул биринчи түрү. Но бардык адамдар эле сатыш керек деген түшүнүктө калып калат дагы, дальше өтпөйт дагы, түшүнүгү жок болот дагы, дальше кетпейт дагы, адамдарга туура эмес информация берет.
болбойт да, мен билем, мен иштегем, ал просто эле сатыш керек деп. Жок. Эгерде силер жазылган болсоңор, жазылуу бекер, эч кандай акча төлөбөйсүңөр. Биринчи кирешенин түрү бул жазылганыңардан баштап ар бир продукцияны 20% арзан аласыңар. Мисал үчүн, мен мындай средний айтып коеюн. Мисал үчүн, каталогдо турган Joyce деген души азыр биздин Москвада 399 рубль турат. Булардын силер склад ценасынан ала турган болсоңор 319 рубль аласыңар. Бул кирешенин биринчи түрү. Дальше көбүн айта элекмин. Көбү алдыда, ошон үчүн чыкпастан поддерживать этип жазып отурабыз. Экинчи кирешенин түрү бул эгерде силер каталогду көрсөтүп бирөөлөргө сата турган болсоңор, ар бир товардан жанагы 20% чөнтөңөргө калат. Мисал үчүн 4 духини саттыңар дейли, 4 таанышыңарга бердиңер дейли. Ар бир духиден, мисал үчүн каталогдо 1000 рубль турган болсо, 200 рубльдан пайда калган болсо, 400 рубльдан, 800 рубль 4 духидан пайда калат дагы. Бул силердин саткандагы пайдаңар болот. Бул экинчи кирешенин түрү. Дальше чоң акчалар бул жерде эмес. Дальше чоң акчаларды мен айтып кетем. Ошон үчүн түшүнбөгөн болсоңор, суроолорду даярдап отурабыз. Когда силер каталог көрсөтүп 150 балл заказ кылып, же болбосо 100 балл заказ кыла турган болсоңор, ошол менен эле акча бүтүп калбайт, Арифемде акча көп. Бирок бул башы, кыздар, бул башы. Көпчүлүк адамдар, командаңар келген адамдар дагы 80% адамдар өзү үчүн алат и сатат. Дальше өсүп кете турган лидер болом, мен команда түзөм, мен чет мамлекетке барам деген адамдар болсо, аябай аз болот. Ошон үчүн келген адамдардын сатканы да керек, өзү үчүн колдонгону да керек. Ошон үчүн любой адамдарга биз кубануу менен кабыл алып, бардык адамдарды командабызга кошобуз. Эч ким үчүн чечпейбиз, эч кимди сен сатат экенсиң дебейбиз. Ал адам дагы келип бир күн ойгонуп калышы мүмкүн. Андай адамдар толтура. Сатып жүрүп, токто, сен эмне кылтасың? Мен сатып эле жүрөм. Мен деле сен 150 балл кылатам, сен деле кылтасың. Бирок сен чет мамлекетке барып келдиң. Мен кайка бардым деп ойгонуп калышы мүмкүн. Андай адамдар толтура. Үчүнчүдөн, бул өзүңүздүн жасаган товар обороттон, азыр 1 мүнөт. Чылып кетти, кечирим сурайм. Өзүңүздүн жасаган товар обороттон, өзүңүз лично кылган 100 балдан же болбосо 150 балдан жогору болгондо компания Арифлейм командаңыздын товар оборотуна жараша же болбосо өзүңүздүн товар оборотуңузга жараша компания Арифлейм сизге акча төлөп берет. Мисал үчүн, эгерде сиз өзүңүз лично 450 балл жасай турган болсоңуз, ошондо адамдар бар, биздин арабызда деле бар. 450 балл жасай турган болсоңуз, ошол товар обороттун 6%-ин сизге компания төлөп берет. Бүгүнкү күндө 6% эмес, 10% төлөп берет. Экинчиден, Пусик деген менин күйөөм бая текшерип көргөнбүз, чыкпай коюп тура заблокировать этип койдум. Не переживайте, көңүл бурбай. Дальше компьютер текшерип көргөм, ошон үчүн дальше уланта беребиз, кыздар. Ага көңүл бурбайбыз. Эгерде силер мисал үчүн өзүңөр 5000 балдык товар оборот кыла турган болсоңор, компания Арифлейм ошол 5000дин 18% сеники деп туруп силерге акча төлөп берет. Бал деген эмне деген суроо болушу мүмкүн. Суроолор бар болуш керек, Эгерде силер кыргызстандыктар бар бизде, россиялыктар бар, өзбекстандыктар бар. Бул денежный эквивалент. Компания Арифлеймде рубль, сом, доллар, евро дебеш үчүн примерно 50 деп коюн, 50 рубльду 1 балл деп алгандагы, ошондо 1 доллар деп коюптур бул жерде. Примерно 1 доллар, 1 балл 1 долларды түзөт. Значит, 5000 балдык товар оборотту жасаш үчүн 5000 доллардык соода кылыш керек. Бирок өзүбүз кыла албайбыз. Андан кийинкиси бул не? Үчүнчүсү.
Бул команданын жасаган соодасынан силерге төлөнүп берилчү акча. Мисалы үчүн мына карагыла. Мен келдим өзүм. Бүгүнкү күндө вот на самом деле бүгүнкү күндө товарооборот, менин командамдын товарообороту примерно 500 миңден жогору болду. Хотя мен үйдө отурам. Команданын жасаган товарооборотунан, мисалы үчүн мен өзүм 200 балл кылдым, 3962 рубльга алдым бүгүн заказымды. Болду. Мен башка эч кимге эч нерсе саткан жокмун. Калган командам Гүлкайыр же кылды, Гүлвира кылды, Гүлнара эже кылышы мүмкүн да. Ар бириңиздердин товарооборотуңуздар кошулуп, ошого жараша компания Oriflame товарооборотко жараша акча төлөп берет. Мисалы үчүн өзүңөр өтө көп 500 миң рубльдык мен товарооборот кыла алмак эмесмин. Это точно. Мен команда менен өзүмө окшогон самын паста счетка колдонгон адамдар менен ошол товарооборотду кыла алып атам. И ошого жараша компания Oriflame акча төлөп берет. Анан мен кылып атыпмын, өмүр канча пайдасын көрүп атат экен десеңер жаңылышасыңар. Эгерде бир гана сиздер иштеп аткан болсоңуздар, мен толтура команда менен иштейм, ар бир адам менен сүйлөшөм, жаңы адамдарды жазып команданы чоңойтуп кеткан. Эгер мен иштебей калсам, менин командам дагы жаңы өсүп келе аткан командам дагы иштебей коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен жаңы адамдарды кошуп команданы чоңойтуунун аракетинде жүрөм. Значит, силер кылган товарооборотко жараша 3%тен 22%ке чейин команданын товарооборотунан төлөп берет. Бирок при этом силер өзүңөр обязательно личный балл жасасаңар. Эгерде силер командаңар 5000 балл берип, даже 7,5 миң балл берип, өзүңөр эч нерсе кылбай турган болсоңор, силерге эч кандай акча төлөнүп берилбейт. Ошондуктан 150 балл кылыш бул бизнесте вроде бы үнү жакшы эле, полный эмеде турат. Неге жакшы угулбай жатат? Бизнесте эң главный важный. Ошон үчүн команданын товарообороту болуш үчүн өзүбүз иштейбиз, өзүбүз личный балл кылабыз. И командадагы ар бир адамдар менен сүйлөшүп, жолугушуп, дальше команданы чоңойтконду аракетинде кылабыз. Бул 4-чү компания Oriflame'дин кирешенин түрү. Андан кийин азыр бир мүнөт. Силер жазган сайын менин көңүлүм бурулуп кетет, кыздар, кечирим сурайм. Андан кийинки кирешенин түрү бул маркетинг план боюнча берилүүчү бонустар. Мисалы үчүн, бул жерде маркетинг планда 100 миңден баштап 100 миллион рубльга чейин берилет. Значит, карагыла кыздар. Кимде ким директор болсо 100 миң рубль премия алат, зарплатасына сырткары. Аркасынан бир директор чыкса, старший директор болот, 150 миң болот. 2 директор чыгарса 200 миң премия. Азыр чачка эже, мисалы үчүн, кече 200 миң премиясын алды, 2 директор 8 жолу кармагандан кийин 200 миң рубль премия болот. 3 директор чыгарса 300 миң рубль премия, 4 директор чыгарса 400 миң рубль премия, 6 директор чыгарса 600 миң премия. И дальше кете берет. Эң кызыгы, 12 директор чыгса, исполнительный директор болот дагы 2 миллион 400 миң премия төлөнүп берилет. Бул кирешенин 5-чи түрү. Бирок акча дагы эле бул жерде эмес. Эң чоң акчалар дальше кетет, кыздар. Көңүл бурабыз. Эң главный нерсеси бул команда менен иштөө. Өзүңөр заказ кылсаңар 20% пайда көрөсүңөр, сатсаңар тоже 20% пайда көрөсүңөр. Эгер 22%ке чыкканга чейин команда түзүп, өзүңөр директор чыгарбай, директор болуп эле жүрсөңөр 30 миң 40 миң айлык аласыңар. Бирок эгерде силер дальше иштеп кетсеңер, командаңардан директор, золотой директор, бриллианттарды чыгара турган болсоңор, канча көп адамдын директор болушуна жардам бергиңер келсе, значит, аркабыздан директорду өстүрөбүз. Бул 6-чы
алтынчысы ситуациялык бонустар. Эгерде силер жаңы келген болсоңор, кыздар Кыргызстанда дагы, Москвада дагы эң сонун бонусный программалар жүрүп жатат. Все в плюсе, я буду расти, жөн эле новичок болуп келип туруп, тез арада директор болсоңор силер просто премиями 300 000 рубль аласыңар. 300 000. Биздин учурда андай болгон эмес. Биз директорго чейин просто премия алган эмеспиз. Мындай турборост, адреналин менде болгон эмес, мен алган эмесмин. Кийин уже пайда болду. Но азыркы келген адамдардын бардыгында мүмкүнчүлүк бар. 300 000 премия алган. Ан үчүн иштеш керек. Молодец, Айзат. Просто определенный өзүнүн любой жерде өзүнүн милдеттери бар, обязанностьтары бар. Келип алып жатып, командамдан спонсорум адам жаздырып берет десеңер, ошибаетесь. Спонсоруңар адам жаздырып берет, когда силер иштесеңер. Если иштебесеңер, иштеген адамдар менен иштешип кете берет. Ошондуктан давайте кыздар, спонсор силерге жардам берем деп атканда, спонсордун жардамын алып, кошо аракет кылып, конечно, бир ат жакшы, бирок эки ат болсо, андан да двойной күч алат да. Ошон үчүн энергияңар эки эсе болот. Ошон үчүн спонсоруңар эмне десе, спонсоруңар давай минтейли дей турган болсо, давайте ошонун аракетин кылып туруп, тез арада эң күчтүү команда болойлу, эң күчтүү бриллиантовый директор болойлу. Ситуациялык бонустар, ар бириңиздерде мүмкүнчүлүк бар. Ситуациялык бонустар өзгөрүп, алмашып турат. Бирок жаңы келген адамдар силерде азыр 300 000 алган, просто менеджер болуп 15%ке чыксаңар аласыңар 10 000, 18%ке чыксаңар 25 000 аласыңар. Андан сырткары бул все в плюсе эде. Андан сырткары 22% болсоңор 30 000 аласыңар. Эгерде я буду расти менен кете турган болсоңор 75 000 бонус аласыңар. Кайсыл жерде ушундай мүмкүнчүлүк бар? Просто чакырып келген адамга давай сен результат кыл деп сүйлөшүп иштеп атып эле силер өзүңөр кантип доходко чыкканыңарды билбей каласыңар. Ошон үчүн өзүңөрдү ойлобой, аркаңарда келген команданы ойлогула. Спонсоруңарды дагы ойлобогула. Мен иштесем спонсорума жакшы экен да десеңер, тоже ошибаетесь. Спонсоруң иштеп аткан үчүн сен иштеп атасың. Спонсоруң иштеген үчүн сен келдиң бул Арифоимге, бул бизнеске. Ошондуктан давайте бүгүндөн баштап спонсорларды чоң рахматыбызды айтабыз дагы, дальше кетебиз. Бул 6-чы кирешенин түрү. Андан кийин дагы бонустардын бир түрү бул автобонустар. Реально мен Арифоимде 2015 жылдан, 2014 или 2015 жылдан баштап автобонус директорлордон баштап берилип баштаган бонустардын бири. Мен ошондо мен келгенде, Арифоимде автобонус мен келгеним үчүн автобонус койду деген, мурун андай жок эле, директорлорго эч кандай автобонустар бербейт болчу. Буйруса, Кудайым буйруса, уже автобонустан алып атабыз. Кимде ким директор боло турган болсо, условиясы оңой эле аткарган болсоңор автобонус алсаңар болот. Биздин командада уже Мимоза Маткаримова да бар. Toyota Camry 70 2019 жыл, стоимостью 2 миллион рубль. Чачкейде 2 машина бар, Чачкейде аттар эсиме чыгып калды. Менде 1 машина бар, Шкода Octavia. То есть автобонустарды бул Арифоим определенный условия берет. Ошол условияны аткарсаңар, ар каталог сайын 20 000 рубльдан бонус берет. Машинаңарды алып, ошол акча менен төлөп алсаңар болот. Или просто машинаны алып, арендага берип, и плюс аткарып 20 000ден айына эсептегенде 30 000ден бонус алсаңар болот. И айта кетчү нерсе, директор болгондон баштап ар бириңерде мүмкүнчүлүк болуп, биздин эле командада эмес, толтура командалардан уже автобонустарды алып атат. Билесиңер, Арифоим деген машиналарды минип жүргөн адамдарды Кыргызстанда деле Гүлбарчыне көрсөңөр керек, лидерлер минип жүрөт. Это реально классно. Кайсыл жерде иштеген ишиңер үчүн, иштеген өзүңөрдүн бизнесиңерди өнүктүрүп саякатка алып чыгат. И плюс к этому еще машина автобонустарды берет. Это реально круто, кыздар. Андан кийин бул саякаттар это не передать словами в самом деле. Так что просто бекер барсаңар, визаңарды төлөп берсе, даже чамадандарыңарга чейин наклейкаларды жармаштырып берсе, сумочкаларды берсе, белектерди берсе, просто барып ойноп, күлүп, жыргап, просто өзүңөрдүн бизнесиңиздерди өнүктүргөн
өнүктүргөнүңүздөр үчүн саякатка алып чыгып келсе, это реально круто. Знаете, Арифоим менен мен уже 10 жолу бардым. 8 жолу бардым 10 мамлекетке. Бирок өзүм чөнтөгүмөн барган жерлер деле болгон. Мисалы үчүн мен Америкага 2016-жылы өзүм чөнтөгүмөн барганмын. Өзүм чөнтөгүнөн барган реально башкача экен. Кандай десем, акчаны экономить этесиң, койчу дейсиң. Иштетпейм, буну ала албайм, акчам аз жетпей калат дейсиң. Арифоим менен барганда щедро, все бесплатно болот. Все бесплатно. Гүлкайыр эже билет, мына жерде сүрөттө даже турган болуш керек, Все бесплатно болот. Жатасыңбы, турасыңбы, ичесиңби, жейсиңби, биринчи этаждан 7-чи этажга чейин, 7-чи этаждан 1-чи этажга чейин все будет бесплатно. И в самом деле это крутое удовольствие. Кайсыл жерде, я не знаю, биздин мекендештер толтура жерде иштеп атат. Азыр бүгүнкү күндө 100 миң, 200 миң айлык алган, 200 миң айлык алгандар жок, 100 миң айлык алгандар бар. Бирок өздөрүнүн чөнтөгүнөн апасын, атасын жолсом хотя бы өзү бир, хотя бы Турцияга да, Турция примерно 50 миңдин тегерегинде. Ал жакка барып келген жок, потому что это платно. И кояндан көрү үйүм бир жерин бүтүрүп алайын, машинамы минтип алайын, балама минтип алайын деп туруп биз барбайбыз. Арифоимде мен дагы бир сүйгөн жерим, сүйгөн нерсем бул саякаттар. В самом деле саякаттарга компания Арифоим реально чоң акчаларды кетирет. Мисалы үчүн мен былтыр биз жолдошум экөөбүз барган саякатка 395 миң рубль кетириптир. Элестеткиле. Кайсыл жерде мен өзүм бизнесимди өнүктүрүп, мен акча таап атканым үчүн 400 миң төлөтүп жөнөтөт. Элестеткиле. А биз кыргыздардан Пальма де Майоркага, Испанияга 33 адам бардык. 33 адамды 400 миңден элестеткиле, канча болот ал? Канча деген акчаларды тратить этип кетирет. Ошондуктан в любой компаниянын плюсу бар, бирок Арифоимде плюстар намного больше, потому что любой компанияда даже 15%ке чыксаңар, вот буйруса жакын 11-чи каталогдо менеджерский конференция объявить этет. Буйруса жакынкы күндөрдө золотой конференцияны объявить этет. Кыздар, единственная компания 15%тен баштап чет мамлекетке апарат. Билбейм, ушул жерде канча адамдар отурасыңар. Ким өзүнүн чөнтөгүнөн чет мамлекетке барды? Мен мисалы үчүн Москвадан келгенден баштап турмушка чыгып, кызымды төрөп, бул жактан 4,5-5 жыл дегенде баргам Кыргызстанга. Ага чейин барган эмесмин, потому что болгон эмес мүмкүнчүлүк. Силерде деле ошол эле көрүнүш. Ошондуктан просто берите и делайте. И эң кызыгы, мерде мен айтпай кетипмин, самом деле айтпай кетиптирмин. Азыр мен кошумча мына жерде айтып кетейин. Мына карагыла. Маркетинг планында берилген бонустардан сырткары, эгерде силер компаниядан көп директорларды, стабилдүү команда түзүп кое турган болсоңор, ар бир чыгарган директорлордон өмүр бою бонус аласыңар. Мисалы үчүн, почему Эльбана эженин зарплатасы каталогуна 190-195 миңди түзөт. Представляете, почему? Потому что ылдыйындагы, глубинасындагы директорлор, глубинасындагы бриллиантовый, старший бриллиантовый, сапфировый директорлор толтура, ошондуктан эң сонун акча алат. Хотя сапфировый директордун зарплатасы 150 миң, 130 миң болуш керек эле. Бирок Эльбана эже 130 миң еще айына болуш керек эле. А Эльбана эже 200 миң только каталогуна алат. Ошондо айына эсептегенде 300 миңден туура келет, кыздар. Ошондуктан просто эгерде силерди чакырган адамдар болсо, ошого жармашып алып эле аракетти кыла бергиле. Жогото турган эч нерсеңер жок. И так эле отурабыз. Я не знаю, YouTube уже адамдар телефон чукуп эле уже чарчап калышты, Телефон чукуп эле даже YouTube'га киргим келбей калды, көңүм айланып калды телефондон деп атат. Ошондой адамдарга жазып тез командага чакырып калгыла. Биздин команда азыр онлайн иштеген боюнча намного башка командаларга караганда кичине өйдөрөөк турат. Почему? Потому что биз бул вопросту, бул нерсени догадывать эткен эмеспиз. Бирок бул нерсени биз заранее онлайн иштеш керек деп изилдеп, окуп, акчабызды кетирип, видеороликтерди көрүп, китептерди окуп, тренингтерге барып, кичине болсо дагы опыт көп. Азыр бардык офисте отурган
желмогуз лидерлер команда в хорошем смысле, да, в хорошем смысле бардыгы азыр онлайнда, Инстаграм, Одноклассники, кайсыл соцсет болсо, YouTube бардыгын тытып атышат. Силерге адам калбай калбасын десеңер, силердин калбайт, бардыгыбызга жетет, Кудайым буйруса, насип эткен болот. Бирок силер жаздыра турган тааныштарыңарды, туугандарыңарды ошол адамдар алып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ойлонуп, мен билем, что ушул жерде отурган бардыгы эле мынт дегендердин көпчүлүгү ал нерсени кылган жок. Давайте бүгүн мынтебиз десең, ошонун мына жерде отургандар аз эле проценти жасады. Ошолор результат кылат. И ал нерсени бир күн кылып эмес, күндө кылгыла. Бир күн кылып, эртеси күн токтотуп кое турган болсоңор, мисалы үчүн, как мы делаем? Мен мисалы үчүн күндө YouTube'га кирип, жок дегенде азыр 2-3 вебинар көрөм. Инстаграмдан кантип иштеш керек, кандай кылган азыр жакшы, Инстаграм кандай сүрөт киргизиш керек, кантип пост жазыш керек, канткенде адам келип атат, кандай видео таш керек, ошону мен күндө угуп алып, үй жыйнайм, угуп алып тамак жасайм. Силерде деле ошондой. Балалуу болгон болсоңор, балаңар 24 саат ыйлабайт. Уктатып коюп иштегиле. Кээ бир адамдардынчы, мына вот мисалы үчүн Мерей айтып атат, мен миллиондогон отказдарды уккамын дейт. Ошон үчүн менде азыр результат болуп атат. Силер 10 адамга, 5 адамга жазып коюп эле, же 100 адамга деле жаза элексиңер, жазып коюп эле болбойт экен десеңер, ал Мерей бүгүнкү күндө деле кеминде 1000 адамга айтат экен. 1000 адам мынтип айтты өткөндө. Вот недавно, вот мартта, 9 мартта сүйлөптүр. Мен бүгүн дейт 1000 адамга информация бердим дейт, бизнеске чакырыптыр. 1000 адамга. Мерей хотя миллиондон акча алат, рубльга миллиондон алат 21 күн сайын. Айтты. 5 миллион теңге да. 21 күн сайын акчаны алып атат, бирок мен бүгүн 18 адамга, канча? 1000 адамга информация бердим, 287си да, хорошо, я буду деди дейт. Бирок ошону 100 адам регистрация болуп, ал Мерей жаздырып эле 150 балын кылдырып төлөтөт. Бизге окшоп, пожалуйста, 150 балын кылып кой дейт. Ошон үчүн силер азыр жаз келип атат, үрөндү сепкиле. Обязательно мөмөсүн аласыңар. Азыр болбосо күздө болот, бирок азыр сеп адамдарга айта бергиле, чарчабай айта бергиле. Күндө жок дегенде өзүңөргө максат койгула. Издеп жүргөн адамдар толтура экен. Бирок азыр биз айтып калбасак, ал адамдар жок болуп, башка бирөөлөргө жазылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан, давайте кыздар, мен силердин результат кылышыңарга 200-300% ишенем. Молодцы, бардыңар, күчтүү лидерсиңер. Кеминде бриллиант боло турган кыздар, жигиттерсиңер. Просто берем и делаем. Для этого у вас есть всё. Сулуусуңар, жашсыңар, видео тартсаңар, видео тартыш колуңардан келет. Жолдошторуңар каршы эмес, колдойт. И бүгүнкү күн биз результат кылыш үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Туурабы? Саякатка барганды мечтать этип, подсознание ойго киргизиш керек. Толтура азыр жаш ойду оңдоо боюнча бекер видеолор толтура, ошону көргүлө. Всё хуже, я мен кыла албайтам, болбойт десеңер, ошол нерсеге тартып кете берет. Ниетти түз кылайлы. Насип кылса, Кудайым насип кылса, бизде баары жакшы болот. Менде болот, мен командам күчтүү, мен бриллиантмын деп айта бергиле. Өзүң мээңер ишенбейт, но бара-бара мээңер ишенет, анан силердин колуңардан келип калат ошол нерсе. Молодец, Кулкайреже, туалетке отуруп болсо дагы аракет кылып атам дейт. Давайте, кыздар, кандай суроолор бар? Суроолоруңуздарга жооп берейин. Мен да ишенген эмесмин, что менин командамда ушундай лидерлер келет деп. Но я не сдавалась. Мен күйөөм менен биринчи баштаганда күйөөм аябай каршы болгон, бирок мен токтоткон эмесмин. Хотя мен акча иштеген эмесмин. Любой адамдар силерге окшоп баштайт. Любой адамдар силерге окшоп мен да баштагам. Менде интернет болгон эмес, менде күндө каршылык, күндө уруш, жол кирем жок болгон, бирок мен токтоткон эмесмин. Мен өзүмөн дагы мени чакырган спонсорго ишенгем. Мен өзүмөн дагы Айзат, биринчи эмнеден баштайбыз деген сага буйрса эртең ошондой вебинар өтөбүз, Бүгүн сен менен байланышам. Мен баарын түшүндүрүп берем. Эмнеден башташ керек? Обучение алабыз биринчи да. Просто Бегмай, кстати, Айзат сенин командаңда. Өзүңөргө ишенесиңер.
компанияга ишенесиңер, потому что реально крутая компания. Биз жөн эле калп эле клоун болуп чыгып алып, саат 19-дарда мынтип акча вебинарный комната сатып алып мынтип отурбайбыз да. Есть в самом деле работа, есть результат. Если иштей турган болсоңор, азыр үрөндү сөйө турган болсоңор, силерде результат болот кыздар. Суроолор барбы? Буюрса вебинарыбыз ооба, ийгилик жаратканыңыздар келсе, эч нерсе карабайбыз. Просто өзүңөргө ишенгиле. Ушунун колунан келеби, менин да колуман келет. Ушунан мен эмнемким? О чачкей ушинтип баштаган. Ушу өмүр кан кылып аткан кичинекей бою менден кичине болсо, ушу кылып аткан нерсени мен эмнеге кыла албайм деген атаандаштык, белая зависть болгондо, андай, когда конкуренция болгондо, эмне болот? Конкуренция болгондо ойлор жаралат, идеялар жаралат. Ошон үчүн ушундан мен эмнемким? Мен да аткарам, мен да кылам, мен да колуман келет. Буюрса мен бул жакта эс алам, мен бул жакта эс алам, буюрса мен машина алам, буюрса мен өзүм үйүмдө жашайм деп ниет кылып максат койсоңор обязательно болот. Бирок самом деле максат коюу эле ооба мен кылам деп туруп, анан кийин эч нерсе кылбасаңар, эч кандай результат болбойт. Мен дагы бир жолу айтам. Результат болуш үчүн күндө идишиң жуулбай атабы? Бизнесиң идишиң жуулбай атса дагы бизнесиңди кылышың керек. Потому что здесь ты зарабатываешь деньги. Сен бул жерден акчаны таап, айрыкча мына үйдө иштеген чында кыйын. Өзүңү заставлять этип иштешиң керек. Жаткың келет, туалетке киргиң келип кетет, чай ичкиң келип кетет, бирөө менен сүйлөшкүң келип кетет, кино көргүң келип кетет. Бирок ошол учурда мына старший бриллиантовый директор Акшола кече кээ бир кыздарга мен жөнөткөм да. Шахноза Рахманова, толтура лидерлер почему результат кылып атат? Потому что алар будильник коюп, мен 0 саатка чейин мен адамдарга жазам деп туруп жазат. Бир нерсе кылып кеткиси келсе дагы өзүн заставлять этет, но есть результат. Ошон үчүн айттык го өткөндө, мен азыр да первый второй тамак кылып бере албай аткан болушум мүмкүн, жакшы апа болбой аткан болушум мүмкүн, но ничего страшного. Эртең сен балам бияка барам, мындай кылам, моундай акча керек мага, мен биякта окуйм десең, я буду с тобой, сен любой нерсеңе мен жардам бере алам деп айтты го өткөндө Шахноза Рахманова. Ошон үчүн ничего страшного, если вы что-то пропускаете, но придет день, силер балдарыңарга сонун келечек бере аласыңар. Мисалы үчүн Альбина Хафизова, толтура исполнительный бриллиантовый директорлордун үйүндөгү жашоосу, балдарына берген тарбиясы, келечек берип атканы, бул это нереально круто. Ошондуктан кыздар, барыңыздарга чоң рахмат. Есть какие-то вопросы? Мен секин сүйлөгөн үчүн кечирим сурайм, потому что мен бияк комнатадан секин сүйлөө деген приказ келди. Давайте кыздар, кандай суроолоруңуздар бар, жазабыз. Бүгүнкү темага байланыштуу. Эфирге кирип бергениңиз